Саламатсыздарбы, Факт ТВ каналынын жалпы көрөрмандары, биздин кеп-кезек берүүбүздүн бүгүнкү коногу студиябызда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов Шаршембаевич. Биз алгач ушул маегибизде Арнамыз партиясынын жөнүндө маекталабыз. Алгачкы суроону сизге узатсам, Арнамыз партиясы 2000-жылкы шайлоого барабы, катышабы же адаттагы эле катыша албай калган партиялардын катарын толуктап алабы? Ушуга буюрса бизде планыбыз бар. Буюрса барабыз. Бирок азыр менимче эрте. Вот, мушта апрель-май айында биз айтабыз кандай болот. Бирок бир жыл мурун мен айттым. Бизде азыр праймериз болот. Бул эмне деген праймериз? Бул ушул внутрипартийный ушундай выбор болот, шайлоо болот. Эгерде азыр бизде ушундай 120 депутаттар барбы, туурабы? Ошондуктан биз праймериз кылабыз да. Ким татыктуу ушул этот как талапкер сыяк. И ушул значит башка значит Америкада праймериз болуп атат да. Анан кайсы жерде там Германияда бизде ушундай примерно принцип болот праймеризде. Сиздер башта элексиздер жанагы аймактарда барып жок, аймактарга барбайбыз, биз ушу жол кенешке барабыз. Мындайча караганда азыркы партиялар, көбүнчө партиялар региондордо өздөрүнүн жүргүзүү иштерин жүргүзүп жатат да, мындай түшүндүрүү иштерин, үгүттөө иштерин айтсак болот. Ошолор жүргүзүп жатат. Азыр сиздер ага кам көрбөй элесиздерби? Биз ушундай тактика башкача да. Эгерде азыр ушундай эл менен биз жолугабыз да, бирок ушундай азыр материальный жардам жагынан биз бербейбиз азыр. Ушуга орус аркылуу подкуп болот. Туура эмес. Арнамыз партиясын мурда Россия каржылап келген дейт, андан Америка каржылап келген дейт. Азыркы убакытта ошол кайсыл жактан сиздер жардам күтөсүздөр же өзүңүздөрдүн партияга шайлоого бара турган каражаттарыңыздар жетиштүүбү? Жок, мындай эч кайдан мындай болуш керек да. Биздин принципте ушундай экен да. Ар бир ушундай өлкө менен ушундай, дос болуш керек. Эгерде дос болбосок, анда хотя бы бизге душман болбосун. Туурабы? Вот ушундай принцип менен болобуз. Это многовекторный ушундай саясат. Ошондуктан биз айтып атабыз. Биринчиден биздин ушундай укугу да болуш керек да, кыргыздын, туурабы? Анан кийин уже биз көрөбүз да, кайсы ушундай Казакстан менен да, ушул геополитика. Баары жакшы мамлекетим жакшы болуш керек. Азыркы убакта кайсы өлкө менен достошосуздар? Сиздер кайсы өлкө менен достошуп шайлоого барасыздар? Жок, ушундай жок. Жок. Анда экинчи суроого келели. Азыркы убакта Арнамыз партиясында коомдук иштерге катышып жүргөн кайсыл партиялашыңыз бар? Коомдук иштерде активдүү катышып жүргөн партиялашыңыздар кимдер? Биз азыр жок, мен айттым да, азыр пока эрте. Ушул май айында, анан кийин ушундай может быть, апрель айында биз айтабыз, биздин планыбыз кандай. Азыр пландаштар элексиздер? Жок. Бул эрте, менимче эрте. Азыр айтсак, ошол туура эмес болот. Биздин тоже тактика болуш керек. Кадырбек Осмоналиев дагы сиздин партиялашыңыз. Ооба. Мына ушул 2-мартта Садыр Жапаровду колдоо митингди тынчтык митингди алып барды. Алып барып, аны кандайдыр бир себептер мененби абакка отургузуп коюшту 3 айга, 2 айга. Анан ошол сиздин партиялашыңыз. Ал камакка олтургандан кийин абакка. Эртеси эле сиз аны партиядан чыгарууну жарыяладыңыз да. Ага чейин эмне себептен болгон эмес чыгаруу? Биринчиден мындай болуш керек да, бизде ушундай партийный тартип болуш керек, дисциплина. Бирок мамилем жакшы да. Мамилем жакшы, жеке мамилем жакшы. Но бирок мен айтып атам, партийный дисциплина болуш керек. Бизге бир сөз айткан жок, что мен ушул жакта башкарам, ушул уюштуруу комитетин да. Биринчиден, анан кийин Садыр Жапаров ушуна лично ушуна кайрылуу менен чыкты, что керек жок ушул митинг, а то мага тоже зыян болот. Бирок эч кимди угуп и ушундай, значит, борбор, значит, айында ушуна митинг уюштурду жакта. А бирок уруксат берди Горького, туурабы? А эмне үчүн ушундай нарушение болду? Бул жерде дагы бир эме мисалы бул туура эмес. Сиз мурда ички иштер министрлигинде бирок мен айттым, что азыр кармалды ошо да, ошо 3-майга да отургузду да, этот СИЗОго. Мен айттым, бул туура эмес. Эмне үчүн? Ушул ден соолугу начар ушул да, Каныбек Усманович, ошондуктан домашний арест болсо бул туура болот эле.
Азыр ошол партиялашыңыз катары жеке мамилеңиз бар экен. Ошонун себебинен сиз Каныбек Осмоновго кандайдыр бир жардам бере аласызбы азыркы убакытта ушундай абаколтук? Биз ушундай кайрылуу жазабыз да, мен жаздым кайрылуу ушул домашний арест жөнүндө. Азыр мен айттым да, эмне үчүн, кайсы себеп менен ден соолугун ачар, ошондуктан ушулдай түрмөдө ушул туура эмес болуп аткан. Сиз мына ички иштер министринде бир канча жыл жетектеп келгенсиз. Мына айтсаңыз, бул 2 марттагы митинг үчүнчү күчтөр пайдаланып кетти, Садыр Жапаровдун тарапташтарын деп, ал үйгө чабуул болду, ошол үчүнчү күчтөр деп атап атышат. Сиз ошону айтсаңыз, үчүнчү күчтөр кимдер? Аларны атата албайт. Же бир күч түзүмдөрүнүн негизинде каралбайт. Тергөө көрсөтөт да, кайсы эмне болду тиякта, кайсы себеп менен ушундай башталды. Ушундай тергөө көрсөтөт. Азыр эрте. Андан кийин кара ошол шайлоого айтып келсек, 9% босого чеги Арнамыз партиясына канчалык деңгээлде тоскоолук кылат деп ойлойсуз? 9% босого чеги. Азыр ушундай парламентте карап атат, ушул 7% болуш керек. Менимче 7 болсо, бул ушундай бизге элге да жакшы болот. Менимче ушулай примерно 5-6 партия келет анда жогорку кеңешке. Азыр президент Сооронбай Жээнбеков дагы ушул боюнча парламентке келип 9% босого чегине айрым биздин саясатчылар азыр даяр эмес экенин билдирди. Аны 7%га түшүрүүнү эме кылды. Эгер ошол 7%га түшүрсө, сиздерге ыңгайлуу эле болобу? Ким билет, ушу Кудай билет да, кимге кандай да туура. Да, сиздер ошо кандай аракеттер көрүп жүрсүңөр? Даже 9% болсо, даже бизге тоже ушундай, нормально. Но бирок 7% ушул 7% менен сиз шайлоого өтүп кетем деген аракетиңиз бар да? Бар, бирок мен айтып атам, бул Кудай билет да кандай болот, ким өтөт жака. Андан кийинки суроого өтөлөм да. Акыркы күндөрү кайсыл атактуу партиялашыңыз партиянын катарына калды? Атактуу партиялашыңыз партиянын катарында калды. Ал эми кайсылар партиядан чыгып кетти? Аттарын атап кетсеңиз. Бул ачык айтканда тоже ушундай азыр пока мен так жооп бере албайм. Буга чейин Равшан Жээнбеков дагы сиздин партияңызда болчу. Ооба. Ал деле азыр абакта отурат. Но биздин партиядан чыкты бул киши. Чыгарылды. Андан кийин дагы суроолорду берсек, сизди буга чейин темир генерал деп коомчулуктагы айрым сизди тааныгандар атап келишкен. Анан акыркы убакыттарда сизди жыгач генералга айланып кетти деген кептер пайда болуп атат да. Ушуга эмне себеп болду? Сиздин жүргүзгөн саясатыңыз туура эмес болуп калды, ушуну айтсаңыз. Эгерде ушундай характеристика любой киши берет, туурабы, азыр элдин оозу бош да, туурабы. Вот Атамбаев мага жыгач генерал айтты. Анан кийин менден ушундай кечирим сурады. Анан дагы бир жолу айтты. Мен эмне айтам? Бул кишинин күнөө да. Атамбаев ошондой сизди атаганы, Атамбаев экөөңүздөрдүн ортосунда бир мамиле бузулган үчүн ошондой атады. Атамбаевдин билеси да, бул киши абдан эмоционалдуу киши да, туурабы. Ушундай биринчиден айтат, анан ушундай сөздү кайра ушундай алат. Ушундай кишилер болот. Феминалисттерге келсек, феминалисттер мына 8 мартта аялдарды коргоо деп жөө жүрүшкө чыкты, маршка чыкты. Анда күч түзүмдөрү митингге чыккандарды күч менен алып кетишти. Ага ошол сиздин ички иштер министрлигин башкарып келген, ошол сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол жерде милиция кызматкерлери өздөрүнүн ишин так аткардыбы? Туура эмес болду. Мен дагы бир жолу жооп берем. Мыйзам бар ушул о проведении мирных собраний, да. Ушул мыйзамда мындай жазылып турат. Эгерде ушундай тынч ушундай жыйын болсо, анда милициянын укугу бар. Запрет кылабы, же уруксат береби. Вот ушундай да. Бирок милиция ушул митингге ушундай запрет кылды. Бирок ушундай негиз боло элек тиякта. Ошондуктан мен айтып атам, бул туура эмес болду. Сиз пост жарыяладыңыз да? Мен митингге чыккан ошол аялдарды алып кеткендер менен мен мушташканы келдим, мушташам депчи. Ошол сиз анда кимдер менен мушташасыз? Бул 10 мартта. 10 мартта. Мен айттым, бул көк тамаша сөз болду. Менден сурап атат, сүйлөшүпү, чыгасызбы ушулда митингге, чыкпайсызбы? Кандай сөз айтасыз да? Мен айттым, мен чыкпайм. Мен жөн эле келдим, просто ушундай. Эгерде ушундай
келет ушундай маскалда балдар. Анда мен мушташам ушул балдар менен. Сиз ошол митингге жөн эле эмне себептен келдиңиз эле? Я. Жөн эле митингге эч себепсиз эмнеге келдиңиз эле? Митинг жакшы билесиздер, бул феминисттер эмес да. Бул феминисттер бул эмне ушундай эркектер менен укугу тең болуш керек да. Феминисттер биринчиден максаты. Бирок ушул 8 мартта бул против женского насилия. Бул сөзсүз ушундай митингди колдош керек. Анда аны колдойлу десек, бирок анда плакаттар таптакыр башка да. Жок, таптакыр башка, бул 1 жыл мурун болду. 1 жыл мурун болду да. Мисалы аялдардын да, келинизация бул рабство тиги бу, ушул орусча айтканда перебор. Мен да каршымын. Буга каршысыз. Сөзсүз каршы. Мен айтып атам, биздин традиция боюнча ушул бизге кирбейт. Ушул однополый брак, да, туура ушундай айтылып атат, да. Анан ушундай эмне дейт, вот это розовый лозунг, да, лесбиянство, да, гей, да, гей ушундай этот идеология. Бизге кирбейт ушу. Мен айтып атам, биздин мыйзам боюнча пропаганда уруксат жок. Бирок ушул биздин конституция боюнча да, эгерде эки киши ушундай да лесбиянство же ушундай гейлер болсо, эч ким билбесе, биз эчтеке кылбайбыз. Вот ушундай конституция жазылып турат. Вот ошондуктан мен айтып атам, эгерде ушундай лозунг менен чыкса, да, публичный, сөзсүз ушундай жабыш керек. Вот ушундай принцип болуш керек. Айырмасы бар. Личный, жеке мамиле, анан кийин публичный. Анан кайра келсек, ушул партия боюнча эле. Сиздердин буга чейин Арнабыз партиясыны кайсыл ким каржылап келген, мына ким каржылайчы, араңыздарда бирөө бизнесмендерден эле, олигархтардан эле көрүнүктүүлөрдү байкаган жокпуз да. Ошондо сиздердин партияны мисалы шайлоого деле көп каражат коротулат. Жок, 5-чи созовто, значит, караш керек да. Ким, значит, кирди ушул биздин курама да, болду ушул жок кенеште. Бир бизнесмен болдубу тиякта? Байкаган жокпуз. Ошол, ким? О Канайбек Осмонали бизнесмен эмес да. Турсунбай Бакиров бизнесмен эмес да. Дагы ким болду тиякта? Там аялдар тиги буда бизнесмен болгон жок тиякта. Ошондо ким каржылап? Биринчи созовто тиякта кандай принцип менен өттүк? Вот революция бүткөндө ушундай просто на популярности турам. Вот ушундай принцип менен биз өттүк тиякта. Бирок азыр ушундай 6-чы созып тиякта биринчиден ушундай акча болду. Дагы эме кала. Мисалы Азиз Батукаев боюнча, мисалы бир топ саясатчылар Азиз Батукаевди чыгарды деген жүйөлөр менен азыр абакта отурушат. Ошого сиздин атыңыз да аталып калды. Бир топ сурак да берип калдыңыз окшойт. Ушуга сиз кандай тиешеңиз барбы? Кандай сурак болду да. Вот Атамбаев мага примерно ушундай когда 1 жыл өттү, ушул Батукаевди когда чыгарды да. Анан кийин, значит, Атамбаев президент, а мен ушул депутат. Атамбаев мага айтып атат, вот мага кимчи этот Шамиль Атаханов кирип айтты, бул мурунку вице-премьер, анан ушул этот МВДнин да министри. Вот мага айтты, азыр ушундай вакыт келди, Батукаев чыгаш керек, эмне үчүн? Потому что азыр эки ушундай бизде ушундай, вор в законе бар, ушул напряжение, оперативная обстановкадан. Президент айтты, карагылачы, кандай болуп, закон боюнча чыгаргыла. Вот ушундай сөз мага болду. Но мен айтам уже канча 1 жыл өттү, какая разница, говорю, мен орусча айтам, говорю, Алмаз, какая разница, эмне болду, это уже ваше дело. Бирок вот ушундай только мен ушундай билем ушул маселе жөнүндө. Азыр ушундай тоже сурака мен чакырды, мен айтам, вот ушундай болду. Бирок Азиз Батукаев ден соолугу начарлап кетип, жакында өлөтөлөт деген дагы сөздөр чыгып калды. Ошонун негизинде бошотулду деп атат. Бирок Азиз Батукаев азыркы күндө сот-соолун жашап атат. Бунун бошотулуп кетишине кимдер кызыктар болгон, ким күнөөлүү болгон? Жок, ушул сөз мен жооп бере албайм. Эмне үчүн? Бул азыр тергөө болуп атат, сот болуп атат, тияктан ушундай биз жооп алабыз тияктан. Мисалы, мына биздин мурдагы президентибиз, өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев азыр абакта жатат. Ошол ал дагы Азиз Батукаевдин ишине шектелип. Бунда Алмазбек Атамбаевдин канчалык деңгээлде
Мен ишенбейм, что Атамбаевдин күнөө бар. Ачык айтам. Какой президент ушундай айтат, ай, чыгаргыла да, закон бузуп чыгаргыла. Эч ким айта албайт. Это сөзсүз ушундай, мен даже кишини билбейм да. Любой президент айтат, только закон боюнча да болуш керек. Ошондуктан мен азыр айтып атат, пошли на сотрудничество со следствием, да, бир топ ушундай балдар тиякта да, и Атамбаев жөнүндө айтып атат, кандай ар кандай сөздөр бар. Бирок мен ишенбейм. Мисалы, бир суроо, мисалы, сиздин азыр кыргызча билбегениңизде айрым саясатчылар сынап беришет да. Кыргыз тили жөнүндө эле келгенде сизди кыргыз тилди жакшы билбейт деп сын айтып калышат. Буга сиз мына туура айтып атат. Но бирок мен айтып атам, жүрөктө болуш керек да, патриот, туурабы? Сөздөр менен көп, значит, кишилер айтып атат, биз ушундай Кыргызстан жөнүндө, значит, иштейбиз, тиги бул кылабыз, а бирок реалдуу ушундай иш жок да, туурабы? Ошондуктан мен айтып атам, азыр кыргыздар, киргиздер да бар, вот ушундай термин да мен уктум. Но бирок ушундай элди бөлсө, бул туура эмес болот. Даже Манастын сөзү бар да, элди бөлбөш керек. Ошондуктан мен айтып атам, даже орустар да, өзбектөр, бул баары кыргыздардын жараны, туурабы? Ошондуктан биздин унитарный өлкө да, бөлүнбөйт, туурабы? Ушундай автономия жок. Ошондуктан мен айтып атам, биринчиден патриот болуш керек. Вот бул биринчи ушундай сапат, критерий. Анда айрым сизге сын айткан, кыргыз тили жакшы өздөштүрө албайт деген саясатчылар ошондо элди бөлгөндөй түр көрсөтүп атышат. Ну, ар кандай азыр эл бар, билесиз. Особенно вот Фейсбукта да, социальный сети дейт да, тиякта көп ушундай примерно азыр ушундай анализ болду тиякта, социологический исследование да, и 30% примерно 30% да, ушундай кухняда отурат, анан баарыны жамандайт да, эч ким жакпайт бул кишилер. Ну, ушундай эмне дейбиз. Азыр ушундай заман келди. Азыркы убакка келсек, анда биздин өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун жүргүзүп жаткан саясатына кандай көз карашыңыз? Азыр туура жүргүзүп атабы? Менимче ачык туура. Бирок бир момент бар да, Сооронбай Жээнбековдун азыр да ушундай конституция боюнча укугу абдан ушундай кыскартты. Вот карасак, тиякта мындай да, жазып турат. Назначает руководителей ведущих обороны и национальной безопасности. А бирок ушундай өкмөт жөнүндө жазып атат. Отвечает за безопасность и национальную безопасность и укрепление обороноспособности правительства. Бул туура эмес да. Как так? Назначает, да, жумушка көрсөтөт, а бирок жоопкерчилик өкмөттө. Бул туура эмес да. Бул туура эмес. Ошондуктан мен айтып атам, сөзсүз ушундай конституционный реформа болуш керек. Ошондо шайлагандагы президент болуш керек, аткаргандагы президент болуп калыш керек дейсизби? Ну, это ушундай болуш керек да, азыр эл айтат, кандай бизге ушундай жагат, кандай принцип да, туурабы? Америкадагы тиякта президент пример жок. Но бирок бир момент бар да тиякта. Тиякта эки партия, бул раз, эки ушундай парламенттин конгресс, сенат, вот. Анан ушундай независимый соттор да тиякта бар. Бизде ушундай жок да пока принцип. Ошондуктан бизге ушундай эрте да болуп. А бирок ушундай германский вариант да, вот, бизге ушундай более-менее жакын да. Азыр сурасак, ким президент Германияда? Эч ким билбейт. Но мен билем, потому что бул кишини мен жакшы билем, Штайнмайерди да, жакшы билем да. Ушундай лично көрдүм да бул кишини. Азыр баары Меркелди айтып атса да. А бирок Штайнмайерди эч ким билбейт. Бизде ушундай принцип болуш керек. Бир кожоюн болуш керек. Бир кожоюн болуш керек. Вот бизге элге ушундай принцип сразу ушундай татыктуу да. Бирок биздин ага коомчулук дайырбы? Азыркы убакта ушундай президенттик башкарууга. Ну, азыр бизде вот биринчиден интересный ушундай момент болуп калды, кызыктуу момент. Роза Отунбаева айтты, бизде азыр кандай ушундай система, парламентский же кандай. Ушул, значит, Роза Отунбаева айтып атат, бизде азыр парламентский, премьерский. Анан кийин Алмаз Шаршенович, да, президент болгондо, бул киши айтып атат, когда 5-чи созыв парламенти, азыр парламентский, президентский. 6-чи созывда бул киши айтып атат, президентский, парламентский.
мынакей. Эч ким азыр билбейт, кандай орун алмаштырып койду. Вот именно, да. Ошондуктан мен айтып атам, сөзсүз конституционный реформа болуш керек. И конкретно айтыш керек. Ким бизди ушундай башкарат? Премьерби же президент? Кимди жоопкерчилик болуш керек? Азыр ушундай двоевластие, бул туура эмес. Ошондо биздин коом кайсыл бирине макул болот? Азыр коомду карап көрсөңүз, парламенттик башкарууга наразы болуп жаткандай. Анан президенттик шайлоого кайсыл жол менен өтүшкө керек? А любой өлкөдө парламент элге жакпайт. Любой өлкөдө. Эмне себептен ошол? Мисалы биздин Кыргызстанда ошол парламент перевод бул. Это парламент, что орусча айтканда, это говорильня, да? Просто көп сүйлөйт жакта. Башка жок да эчтеке парламент. Ошондуктан депутаттар ар кандай сүйлөп атат, а корреспонденттер, журналисттер ушундай, ну, эмне деп, мыйзам жөнүндө и так далее, ушундай маалымат бербейт. Только скандальный момент сразу көрсөтөт, туурабы? Ошондуктан эл карап атат, жакта мушташты, да, туура эмес сөз айтты. Ошондуктан парламентке ушундай зыян болуп атат. Ну, это уже эмне дейиш, это саясат. Кайра Алмазбек Атамбаевга келсек, ошол Кой Таштагы окуя канчалык элге зыяны тийди? Мисалы ошол жердеги, мисалы Альфанын бир эмеси өлдү, кызматкер өлдү. Ошолорду сиз көз карашыңыз кандай? Ошол Кой Таш окуясы боюнча Алмазбек Атамбаев мисалы канча жолу суракка чакырылды, бирок келбей, акыры аягында күч колдонуу менен алып келишти. Ошого көз карашыңыз кандай? Менимче Атамбаевдин ушундай позициясы туура эмес болду. Эмне үчүн туура эмес? Бул, ну, мурунку биздики ушундай орусча айтканда отец нации, да? Атасы туурабы, ушундай да, элдин атасы болду. Президент, да, ушундай бизди башкарды. Ошондуктан бул элге ушундай үлгү көрсөтүш керек, туурабы? Что мейли, мен азыр барам жака, ушундай суракка, значит, жооп берем. Вот кандай болот, ушундай болуш керек. Эмне үчүн коркуп этот бункерде отурду, да? Курал менен, значит, анан өзү айтып атат, мен орусча окудум, да. Я стрелял и, возможно, рикошетом кого-то мог задеть. Вот ушундай сөз болду, туурабы? Рикошет менен, мен билем, короче, рикошет. Вот, ну, может быть, как вот. Ошондуктан бул сөзсүз Атамбаевдин күнөө бар. Ошондо Атамбаев ошол күнөөкөр болуп атат да, туурабы? Аз Батукаев боюнча күнөөкөр болуп калганы үчүн сурактан качып. Ну, Батукаев үчүн мен айтайм. Мен ишенбейм, что тияклык күнөө бар. А бирок Кой Таштын менимче ушундай 90% бар. А бирок сот көрсөтөт, барбы же жок? Мен айта албайм азыр. Азыр кайра өлкөдө өлкөдө коронавирус аябай чет мамлекеттерде бүткүл өлкөдө мындай кооптуу болуп, азыр элдер коркуп чек араларын жаап коюшту. Ошол убакта мисалы коомдук жайларда элдер чогулбасын деп биздин өлкөдө дагы ошондой болуп закон кол коюлду. Мисалы мына мечиттерде чогулбагыла деп айтты. Ноорус келаткан Ноорус майрамындагы майрамдалбасын жокко чыгарды. Быйылкы, да? Анан кечээкү феминалисттер бирок ага каршы чыгып, мэриянын кандайдыр бир ага мисалы феминалисттер чыгып, ошол элдер чогулбасын деген жерге булар чыгып алып митинг өткөрүштү. Мисалы ал жерде көптөгөн элдер болду да, ошо феминалисттер. Бирок мэрия чогулбасын деп кол коюп берген болчу. Ага карабай чыгышты. Мунун себеби эмнеде? Неге же тайылганы бар? Мэрия сотко берди, туурабы? Анан эми кара ушул арыздалды жактан да. Но бирок мен айтып атам, бул уш мыйзам жөнүндө жакта, значит, мындай жазылып турат. Решение, мен орусча окудум да, решение о ограничении или запрете мирных собраний принимают территориальные органы внутренних дел или органы местного самоуправления. Мына жазылып турат. То есть, значит, ушул райотдел милиция да, ушул да, ушундай уруксат береби же ушундай ограничение болот, бул милициянын укугу. И анан кийин мэрдин укугу. Ушу сотко даже керек жок. Анан кийин бизде ушундай рекомендация барды да, Минздравдын чыгарды, туурабы? Что эгерде ушундай көп кишилер чыкса, допустим, митинги и так далее, жакта тоже ушундай проблема болуп атат. Ошондуктан ушул рекомендация жөнүндө, там, допустим, ограничить. И даже вот мен даже духовное управление мусульман, да, Муфтиятын тоже фетва чыкты или фатва айтып атат, да, что ушундай азыр, ну, кыска болот ушундай жума намаз, да,
анан башкалары ушундай да. Вот, ошондуктан сөзсүз шуна караш керек да. Угуш керек ушул рекомендацияларды. Эми ушул митингге 2 марттагы митингге кайтып келсек. Кыргызстанда буга чейин көп деле митингдер болду. Анда мисалы митингдин уюштуруучулары үчүнчү күчтөргө алданып, үчүнчү күчтөргө азгырылбагыла, андай алардын ар кандай чакырыктарына алданбагыла дейт. А бирок ошол жерде карап турсаң, үчүнчү күчтөр ким алар? Же укук коргоо кызматкерлер тарабынан кармалбайт. Алар ар дайым эле ушундай үчүнчү күчтөр аталып келет. Айтып атышат, бирок эч ким тапкан жок. Бул эмне деген? Бул эмне себептен ушундай болуп жатат? Ну, это просто ушундай. Мен азыр эгерде факторлор болбосо, анда просто ушундай болбогон сөздөр. Анда жөн эле сөздөр да. Жөн эле сөздөр да, болбогон сөздөр да. Рахмат. Анда эмесе биздин бүгүнкү кеп-кезек берүүбүздүн коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Арнабыз партиясынын лидери Кулов Феликс Шаршенбаевич.